Периштелер дуа кылуучу 10 түрдүү адам. Периштелер Алла Тааланын таза макулуктары. Алар күнөө жасашпайт. Жалаң гана Алланын буйругун аткарышат. Демек, мындай таза макулуктардын кылган дуа тилегин Алла Таала күмөнсүз кабыл кылат. Төмөндө периштелер салават айтып туруучу 10 түрдүү адам тууралуу айтып өтөбүз. Намаз окуп бүткөн соң, дааратын бузбастан башкаларга тоскоол болбостон ордунда олтурган адам. Эрте келип, биринчи сапта намаз окуган, кийинки намазды күтүп мечитте олтурган адам. Саптарды бош орунду толтуруп туруучу адам. Кечинде даарат менен жатып уктаган адам. Башкаларга дин илимин үйрөтүүчү адам. Эртең менен эрте туруучу адам. Оорулуудан кабар алуучу адам. Айланасындагылар тамактанган учурда орозо болгон адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айткан адам. Бул маалымат Кызык китебинен алынды.